Бажы кызматында ири жемкорлук ачыкталды. УКМК Бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкерин жеке компаниянын 3 өкүлүн Кытайдан мыйзамсыз товар ташыган туруктуу схеманы түзгөн деген шек менен кармады. Анда айрым компаниялар мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып, Кытайдан Өзбекстанга Кыргызстан аркылуу жүктөрдү транзиттик жол менен ташып турушкан. Жүк Өзбекстанга жөнөтүлгөндүгүнө карабай, ал Кыргызстандын аймагынан түшүрүлүп, коңшу өлкөгө бош автоунаалар жөнөтүлгөн. Кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген. Алдын ала маалыматтар боюнча бул иште келтирилген зыян 1 миллиард сомго жакын болушу мүмкүндүгү айтылды. Бул арада кармалгандардын бири башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тууганы экени белгилүү болду. Бул жагдай эки органдын тиреши тууралуу талкууларга жем таштады. Мындан улам Ташиев бүдөмүк ойлорго чекит койду. Ошолордун арасында туура Курманкул Тукаевичтин бир тууган кайниси бар экендиги бул чындык. Жана алдагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бул эми эгерде бирок бул ишке эч кандай Курманкул Тукаевичтин өзүнүн эч кандай тиешеси жок, анын ишинин тиешеси жок. Эгерде анын кайниси камалса, мыйзам чегинде мамлекетке зыян келтирсе, келтирген зыянды толуктайт, анан мыйзам жазасын алат. Ага улай атайын кызматтын башчысы мамлекеттик чоң кызматтагы адамдардын жакындары мыйзам бузса айоо болбосун эскертти. Ал мисал катары буга чейин президент Садыр Жапаровдун агасынын бажасы өзүнүн өкүл баласы кармалып тиешелүү жазасын алганын белгиледи. Ал эми эксперттер бул жагдайды бийликтин коррупцияга карата күрөшү катары сыпатташууда. Ошол эле учурда жемкорлорго жаза чараны катаалдантуу керек дешет. Баягы коррупциялык элементтери менен коррупциялык ат менен козголгон кылмышкерлердин туугандары эмес, алардын фамилиясынан тарагандар дагы кызматка барбаш керек деп ойлойм мен. Мен бүгүнкү күндө кармалып атат, камалып атат, кусуп атат дейт. Мен бирок аларды кармап, камап, кустурмакандан сырткары аларды мындан да катаал чараларды алып келиш керек. Буга чейин бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркеч Там жана Торугарт бекеттери аркылуу жүк ташыган жаңы компаниялардын монополиясы, коррупция тууралуу дооматтарды жокко чыгарган. Бажы кызматы былтыр 74,3 миллиард сом бажы төлөмдөрүн чогултуп, коюлган планды ашыгы менен аткарганын билдирген. Самат Исабеков анда экспорт-импорт ишин көзөмөлдөөдөн тейлөө форматына өтүп, бажылык тариздөө ишинде коррупциялык көрүнүш толук жоюлганын айткан эле. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.